Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ойордо программасы түз эфирде. Жалпыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Улуттук канал жаңырган жылдагы түз эфирдеги берүүлөрүн баштап отургандыгын белгилейбиз. Жана бүгүн алгач эле талкуулай турган темабыз коррупцияга байланыштуу болуп атат. Анткени өзүңүздөр дагы жакшы билесиздер, жаңы жыл тозулар алдында жалпы өлкөдө ушул өзгөчө коррупцияга каршы күрөш жаатында өзгөрүүлөр боло тургандыгы жар салынган жана ал мыйзамдык база менен бекемделди. Анын негизинде мындан ары коррупциялык фактылар боюнча кармалып, айыбы далилденген жарандардын бардыгы эң кеминде ошол тагылган айыптын жарым көрсөткүчүндө же болбосо ошол мыйзам караган мөөнөттүн жарымын ошол абакта өтөшү керек, айыпты дагы төлөшү керек жана мамлекеттик кызматка кайрадан кайтып келиши мүмкүн болбой тургандай, ал тургай жакындарынан бери мамлекеттик кызматтардан айдалып кетишине ошол шарт түзө тургандай негиздер берилген. Демек, коррупция деген балекет бизге канчалык тереңдеп кеткен, ал менен буга чейинки күрөш жана ага жаа бербеген, түрдүү ыкмаларды колдонуудан ооздукталбаган шартка жеткендигин белгилеген көрүнүш болуп отурат. Мыйзам тереңдетилип атат. Мыйзамдын аркасында биз катуураак чараларды көрүшүбүз керек жана мамлекет өзүн ушул коррупциялык кылмыштардан, коррупциялык коркунучтардан, коррупциялык бут тосуулардан өзүн коргошу керек жана жаңылануу багытында ушундай катуураак чараларга барышы керек деген кадамды таштады. Биз азыр студиябызга чакырган меймандар менен таанышып алалы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Саясатталдоочу Бакыт Бакетаев бүгүн студиябызда. Коррупцияга каршы кечиресиздер коргоо жана коопсуздук маселелери боюнча эксперт Динмухамед Алмамбетов мырза биздин студиябызда. Радик Шабданов ага коррупцияга каршы ишкердик кеңештин мүчөсү, ошондой эле юрист Калыбол Салиевди чакырганбыз. Урматтуу мырзалар, азыр биз буга чейин мамлекет башчысынын 3-элдик элдик курултайда сүйлөгөн ушул коррупция туурасында айткан сөзүнө көңүл бөлсөк, андан кийин биз өзүбүздүн талкууну баштайлы. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров: коррупцияга жол жок. Коррупция бул мамлекеттин ички өзөгүн бузган, жарандарыбыздын бийликке болгон ишенимин ажыраткан жана экономикалык өсүштү алсыраткан оору жана өнүгүүнүн душманы. Биз ишибизди баштаганда эле коррупцияга каршы аеосуз күрөш жарыялаганбыз. Ал күрөш улам барган сайын күчөп, улантыла бермекчи. Бирок сиздердин колдооңуздарсыз коррупцияны жеңүү мүмкүн эмес. Ошондуктан милдеттүү түрдө колдоп турушуңуздар керек. Коррупцияга жол жок. Мына ушундай маселелер дайыма коюлуп келет. Мамлекет башчысы дагы өзүнүн ошол элдик курултайда дагы башка учурларда дагы белгилеген сөздөрүндө коррупция бул жалпы коом жалпылап биргелешип күрөшө турган өзгөчө бир оору экендигин, дарт экендигин, коркунуч экендигин белгилеп келет. Мына 3-чү курултайда дагы кайрылуусунда ушундай белгилеп кетти. Бирок ошентсе дагы буга чейинки мезгилдеги коррупциялык көрүнүштөргө, коррупциялык системага айланып кеткен жагдайларга каршы күрөштүн көрсөткүчтөрү кандай болгондугун жалпыга маалымдоо каражаттар, анын ичинде улуттук канал тынымсыз элге жарыялап келет. Анын аркасында миллиарддаган уурдалган акчалар казынага кайра кайтарылган, канча киши камакка алынды, канча киши тиешелүү жазаларын алды деп белгиленген. Ошентсе дагы эрк бар экендигин көрсөтүү дагы бир кадам менен бекемделди. Биз дагы бир жолу белгилеп кетели, бул мыйзамдык базага дагы тереңдетилген, дагы күчөтүлгөн шарттардын кириши жана коррупцияга кириптер болгон адамдарды жазалоонун катаалдашкандыгын биз айта алабыз. Токтогум келет да. Сиз кандай ойлойсуз? Бул мыйзамдын катуулатышынын коррупцияга каршы күрөш процессиндеги орду мааниси, таасири? Саламатсыздарбы? Бизде Кыргызстанда ошо 3 революция болуп, ошондо эл ар дайым талап кылып чыкканбыз. Иллюстрация болсун, мурдагылар кайра айланып келбесин, ошо коррупцияга шектелгендер кайра бийликке келбесин деп. Анан бул мыйзамдын кабыл алынышы ошо иллюстрацияга жол ачты. Ошол эми азыр ушул жылдан баштап эми ушул беренелерге шектелген жарандар же мамлекеттик кызматкерлер соттун чечими күчүнө киргенден кийин сөзсүз жазасын өтөш керек. Жанагы айып пулун төлөгөндөн кийин. Андан тышкары үй бүлөсү, жакындары ушу мамлекеттик кызматка келбейт деген
жакшы саясий чечим болду. Муну жогорку кеңеш колдоп берди. Биздин парламентте ошо саясий чечимин көрсөттү. Андан тышкары жана өзүңүз айткандай, эгер тергөө менен кызматташып айып пулду төлөп берген күндө да үй мүлкүнүн баары конфискацияланып, жаза мөөнөтүнүн жарымын отура турган болуп атат. Бул абдан жакшы кадамдардын бири. Бул бийлик башына келгенде ошо Садыр Кожоевич элге берген сөзүнүн аткарып аткандагысы курултайда да абдан айтты. Бул мыйзам эми жемишин бериш керек, берет деп ойлойм. Камчы Кыдыршаев да абдан катуу эскертти жаңы жыл күнү. Мындан кийин эми укпадык, билбедик дебегиле, ыйлабагыла деп өзгөчө ошо жооптуу кызмат адамдары. Бул эми биз антикоррупциялык кеңештеги ошо стратегия киргизкенбиз. Эми ошо менен эле токтоп калбай, көп мыйзамдарды изилдеп чыгып, мониторинг кылып, ошого окшогон чараларды киргизе бериш керек. Көп мыйзамдарга өзгөртүү, түзөтүү, кошумчаларды киргизгенде биздин өлкөдө ошо жакынкы арада коррупциянын деңгээли төмөндөйт деп ишенебиз биз. Коррупция дегенде бюджеттик аң сезим, бюджеттик көрүнүш менен гана чектебеш керек деген маселе да. Конечно. Баардыгы өтө чоң да бул коррупция маселеси. Жанагы алдын алуу иштери мындай системалуу жумуш жүргүзөлү. Азыр баягы анализди өткөндө да биз кеп кылганда ушул антикоррупциялык ишкердик кеңеш тармактар боюнча бөлүнүп алып, анан кийин ичин анализдеп, ошо сунуштарды дайыма берип туралы. Кайсыл жерде эмне кетип барат, кандай өзгөрүү бар, кайсыл жерде жанагындай рисктер пайда болуп калды, кайсыл жерде кантип оңдоп кетишибиз керек дегендин баардыгын биз жапа-тырмак жалпы аны тынымсыз көзөмөлгө алсак деген маселени да көтөрүп атабыз деп билдирдиңиздер эле да. Жардам берип атабы ошол аракеттер? Биз эми ошо антикоррупциялык кеңеш түзүлгөндөн бери ошо жарандык коом менен биргеликте ар дайым ошо мамлекеттик органдардын ошо коррупция менен күрөшүү, алдын алуу иштерин жүргүзүп аткан саясатын мониторинг кылып, биз өз сунуштарыбызды берип аттык. Ошонун негизинде мына жаңы стратегия бекилди. Азыркы стратегияда ошо мурдагы канча деген стратегия кабыл алынганда, иш пландар кабыл алынган, ошолор жемишин бербей келгенде, биз ошол кемчиликтердин баарын эске алып, ушул стратегияга киргизип, ушул стратегия иштеп кеткидей кылып, бул стратегияны бир ченемдүү эле бир 5-6 орган иштебей, жалпы эл, мына массалык маалымат өкүлдөрү сиздерге да келет, жарандык коом, ошо бала бакчадан мектеп, университет баардыгы жапа-тырмак алдын алуу иштерин жүргүзүп турганда, жанагы сиз айтпасызбы, мамлекеттик кызматкерлер патриоттуулугун антпесек бизде кандай, ошол мамлекет жарандарда күнөө жок. Жаран билбейт да, бир кабылып калды бир ишке. Ал сөзсүз келип, бир билимдүү адамга кайрылат. Ошол эле жактоочуга, андан барып мамлекеттик кызматкерлерге. Ошол адамдар, мыйзамдарды билген адамдар туура жолду көрсөтүш керек. Туура эмес жолду көргүзүп, мен азыр тергөөчү менен сүйлөшө калайын, андан прокурор менен сүйлөшөйүн, муну гана камдап тургула, ана сот менен бүтүрөм дебей, патриоттулук мамлекеттик кызматкерлерде ошол патриоттук сезим. Мамлекет биздин өлкө бир президентке же болсо бир уч адамдарга эле керек эмес да, бул муундарга керек. Ар бир адамдын балдары бар. Келечекте карап, ушулар келечекте кандай мамлекетте жашайт? Мына айтып атасыз, ааламдашуу болуп атат, согуш жүрүп атат. Ушулардын баарына туруштук бериш үчүн биринчи бизде ынтымак болуш керек. Анан ар бир мамлекеттик кызматкер ушу мамлекеттик кызматка келип атканда, мен чын жан дилим менен иштеп берем, жана буйруган айлыкка макулмун деп келиш керек. Жок, мен байым, мага особняк керек, мага джип керек десе, ал кереги жок. Ал бизнес кылыш керек анда. Ошондуктан биз азыр ошо алдын алуу иштеринде мына жакын арада баштайбыз. Кудай бурса азыр өкмөтүбүз жаңы жобону бекитип берсе, азыр ошо антикоррупциялык ишкердин базасында бир орган түзүлөт. Коррупциянын алдын ушул мониторинг жүргүзүп, ушул стратегияны ишке аша турган орган. Ошол орган түзүлгөндө биз баарыбыз биригип алып, жарандык коомду, жарандык мына президент да курултайда айтпадыбы, жарандык кооммун деп, жана коомдук уюмдар түзүп алып, коррупция менен күрөшүү орган түзүп алып жүргөн көп киши бар. Анын баарын мен бир нече ирет айткам. Келгиле ошого окшогон уюмдарды бир мониторинг кылып, кереги жокторун жаап салалы. Чын дили менен мамлекетке күйө турган коомдор менен иштейли деп. Кудай буйрса алдыда стратегия иштеп баштаганда жемишин бере баштайт. Биз улам келип маалымат берип турабыз. Жана биз айтып аткандай жазалоочу блок менен ошол алдын алуучу блок чогуу катар кете алат деген күнүмдүк тынымсыз жүрүп тура турган иш. Бактага көрүүчүлөр, бүгүн биз коррупцияга каршы катуулап, тереңдеп, катаалданып аткан чаралар туурасында кеп кылдык.
Албетте ар бир кадам өзүнүн натыйжасын бере турган күн келет, бере турганда иш жүрсө деген тилектебиз. Кандай болгон күндө дагы коом коррупцияга каршы, мамлекеттик бийлик дагы, мамлекеттик саясат дагы коррупцияга каршы болгону эми ошону иш жүзүнө ашыра турган элемент, этап жана коом түзүлүшү керек экендигин белгилеп атабыз. Саламат туруңуздар.